Бишкек шаарында бардыгы болуп 2000дей көчө бар болсо, алардын жалпы узундугу 1450 чакырымды түзөт. Анын ичинен асфальтталган жолдор 749 көчө, ошондо бул жолдордун узундугу 740 чакырым. Ал эми 1285 көчөдө шагыл төгүлгөн жана топурак жолдор, ошондо оңдоло турган жолдордун узундугу 710 чакырымды түзөт. Булардын ичинен 394 көчөдө жөө адамдар басуучу тротуарлар бар. Мындай шартыбар көчөлөрдүн узундугу 520 гана чакырымдай. Ушул тапта Бишкек шаарында бир нече көчөлөр капиталдык оңдоодон өтүп жаткандыгына байланыштуу Ахунбаев көчөсү Айтматовдон Малдыбаев көчөсүнө чейин жабык, Байтык Баатыр көчөсү болсо Токомбаев көчөсүнөн Горький көчөсүнө чейин кыймылга чектөө киргизилген. 13-июндан тарта Байтык Баатыр көчөсүнүн Медеров жана Горький көчөлөрү менен чектелген бөлүгү жабылды. Ал эми Ахунбаев көчөсүнүн Малдыбаев көчөсүнөн Тыныстанов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө 15-июндан тарта унаа кыймыл үчүн чектөө киргизилип, жол оңдоо иштери башталат. Учурда Байтык Баатыр көчөсүнүн Токомбаевдон Сөөткулов көчөсүнө чейинки аралыгында асфальттын экинчи катмары басылууда. Ал эми Сөөткулов жана Медеров көчөсү менен чектелген аралыкта асфальт басууга даярдык жумуштары жүрүп жатат. Ал эми Ахунбаев көчөсүнүн Айтматовдон Токтоналиев көчөсүнө чейинки аралыгында эки катмар асфальт төшөлүп, жол чийиндери тартылып бүттү. Ошол эле учурда Токтоналиев көчөсүнөн Малдыбаев көчөсүнө чейинки аралыкта асфальттын экинчи катмары басылууда. Белгилей кетсек, аталган эки көчөдө жолду капиталдык оңдоонун биринчи этабы 15-июнда аяктайт. Жакын арада Ордо калаанын Юнус Алиев көчөсү Сухэ Баатыр көчөсүнөн Горький көчөсүнө чейинки бөлүгү дагы этап менен ремонттолот. Жибек жолу проспектисин болсо Толок Молдо көчөсүнөн баштап Курманжан Датка көчөсүнө чейин оңдоо пландалууда. Июль айында ошондой эле Чүй проспектисинин Манас проспектисинен Төрөкул Айтматовго чейинки бөлүгү оңдолот. Ал эми Максим Горький көчөсү Чыңгыз Айтматовдон 7 апрель көчөсүнө чейинки жолдо дагы оңдоо иштери башталат.